Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу Момун Мусамбет туугандар, бүгүнкү сабакта биз сиздер менен азанды туура айтуу менен биргеликте андагы көп кездешкен чоң каталарды айтып өтөбүз. Азан бул исламдагы эң көрүнүктүү ибадаттардан болуп эсептелет. Ибн Умар радыйаллаху анху риваят кылган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде ким 12 жыл азан айтса, ага 5 важип болот. Анын ар бир азанына 60 сооп жана ар бир коматына 30 жакшылык жазылат. Раваху Хаким. Ошондон бул соопторго жетүү үчүн азанды туура айтуу эң зарыл. Азанда көп кездескен каталардын биринчиси Аллаху акбар, Аллаху акбар. Бул сөздүн мааниси Аллаху акбар. Аллах эң улуу. Бул сөздөгү ката Аллаху акбар деп кээде айтылып калат. Эгерде ба табышынан кийин алиф кошулуп, ошентип айтылса анда бул сөздөн Аллах улуу деген маани эмес, балким Аллах сактасын, Аллах домбура же барабан деген маани чыгат. Бул болсо Фатху Бабул Иная деген китепте келген. Ошондой эле дагы бир каталардын бири Аллах акбар деген сөздөгү хамзадан мурун суролуу хамза кошулуп Аллах акбар деп айтылып калат. Эгерде ошентип суролуу хамза менен айтылса анда бул сөздөн Аллах улуубу деген маани чыгат. Ошондон бул каталардан сактанып туура айтуу өтө зарыл. Кийинкиси Ашхаду ан ла илаха иллаллах деген сөздө. Бул сөздүн негизги мааниси мен күбөлүк берем, Аллахтан башка эч бир кудай жок. Бул сөздөгү көп кездешкен ката Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Ла илаха деген сөздөгү ламдан кийинки созулуучу алиф солбастан Ашхаду ан ла илаха иллаллах деп айтылып калат. Эгерде ошентип созулбай айтылса анда бул сөздөн Аллах сактасын, мен күбөлүк берем, албетте Аллахтан башка кудай бар деген өтө дурус эмес маани чыгат. Кийинкиси Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Бул сөздүн мааниси мен күбөлүк берем, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын элчиси. Алейм бул сөздөгү көп кездешкен чоң ката бири Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах дебестен Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах деп нундан кийин алиф кошулуп калат. Эгерде ошентип алиф менен айтылса анда бул сөздөн мен күбөлүк берем, пайгамбарыбыз менен биргеликте биз дагы Аллахтын элчисибиз деген маани чыгат. Ачыктап айтканда пайгамбарыбызга өзүнү кошуп мен дагы Аллахтын элчисимин деген маани болот. Ошондон созбостон Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах деп айтуу керек. Кийинкиси Хайя алас салах. Бул сөздүн мааниси Хайя алас салах. Намазга шашылгыла. Бул сөздөгү ката Хайя алас салах дегендеги ха табышы айтылбастан Хайя алас салах деп көпчүлүк учурда ха айтылбай калат. Эгерде ошентип ха табышы айтылса анда бул сөздөн намазга шашылгыла деген маани эмес, балким тозокко шашылгыла деген маани чыгат. Кийинкиси Хайя алал фалах. Бул сөздүн мааниси бактылуулукка шашылгыла. Көпчүлүк учурда бул сөздө эки ката кездешет. Биринчиси Хайя алал фалах дегендеги ха табышы калкалуу болуп Хайя алал фалах деп айтылып калат. Бул учурда сөздүн мааниси өзгөрөсө дагы бирок тажвид эрежесине каршы келет. Ошондон Хайя алал фалах деп калкала кылбастан айтуу керек. Экинчи ката ошол эле ха табышына айланып Хайя алал фалах деп ха табышы менен айтылып калат. Алем бул учурда болсо сөздүн мааниси мындайча болот. Намазга бактылыкка шашылгыла эмес, балким
en çölgö şaşırıla degan ma'ni chiqadi. Esga aytib keta turgan narsa, Bag'dod namozida hayy alal falah so'zidan keyin ikki jolu as-solatu khayrun minan nawm deb aytiladi. Keyingisi Allahu akbar, Allahu akbar. bu so'zlar qatalar azonning boshida aytilib o'tdi. Andan keyingi ko'p kezishgan qata La ilahe illallah. bu so'zning ma'nosi la ilaha illalloh, Allohdan boshqa hech bir xudoy yo'q. Alami ayrim uchurlarda la ilaha degan so'z so'zilmasdan la ilaha illalloh deb aytiladi. Bu da jana shahodat kalimasini aytganda ile la ilaha illalloh deb so'zbay aytilsa, anda bu so'zdan albatta so'zsiz Allohdan boshqa xudoy bor degan to'g'ri ma'no chiqadi. Alloh taolo bar o'zga azon aytuvda jo'g'orqi aytilgan xatolardan saqlanib, eng to'g'ri, eng yaxshi qo'z aytuga yordam bersin.